Бүгүн 10-июль күнү Жалал Абад шаарынын мэринин биринчи орун басары Кубанычбек Иманалиев, шаардык кеңештин депутаттары мэриянын Сузак районунун Каралма айылында жайгашкан лагеринде эс алып жаткан балдардан кабар алып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен жаңадан курулган коттедждердин абалы менен таанышып чыгышты. Негизинен жаш өспүрүм балдарыбыз жата турган жайлары буюрса, жата турган коттедждер жаңыланды. Андан тышкары дагы мынакей өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, бул жерден ашканасы эскерек эмеде болуп турат, акыбалда. Андан тышкарыда баягындай дагы башка дагы эски коттедждер бар болуп атат. Ошонун баарын тең биз эмки жылы дагы аракет кылабыз, жаңылап алардын баарын оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөнгө. Алтын балалык лагерине быйыл 45 орунду 4 коттедж куруу пландалган. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 7 миллион сом акча каражаты каралган. Учурда коттедждердин үчөөсү бүткөрүлүп, балдар эс алууда. Алдыда дагы бир коттедж курулмакчы. Силерге келечегиңер тең болсун. Баарыңарга алтын балалык каалайм. Силердин жаш куулдар, Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Белгилей кетсек, аталган лагерде жыл сайын жергиликтүү бийлик тарабынан шаардагы аз камсыз болгон, ата-энесинен ажыраган жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 200 бала эс алдырылат. Учурда алардын 90-ы эс алып жатат.